Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен айта турган сөзүм ушул казакстандык табиб тууралуу болмокчу. Бул казакстандык табиб ошол Казакстанда деле ошол авторитети барбы, баардыгы тааныйбы мен билбейм, бирок ошол Бишкекте баары эле ага көрүнүп жакшы болуп кетип атабыз дейт. Грыжаларды, остеохондроз, сколиоз, ошол сыяктуу ооруларды дарылайт дейт. Бирок бул грыжа, остеохондроз бул бир жолу кармап коюу менен жакшы болуп кетпейт. Ошон үчүн бул ооруларды медицина боюнча жыл ар 6 ай сайын лечение алып кийин жакшы болуп кетет. Негизи ал эми ушул табиб тууралуу айта турган болсом, менин оюмча бул табибке ишенич кыйын. Себеби Өзбекстанда деле бир ошого окшош табиб чыккан болчу. Популярдуу болуп, элдер ага көп барып, андан кийин ушул жалаанчы экендиги аныкталды да. Ошол сыңарындай эле могу казакстандык табиб дагы ошол азыр Бишкекте жүрөт, элдердин акчасын алып, мына взносу бар да, өзүнүн мынча акча бересиңер, андан кийин карап берем деп элдерге айтат. Ошко дагы келет экен. Ошко бир келет, Бишкекке бир келет, кийин кетет уже келбейт алчы. Ошон үчүн бул табибке барбагыла, ишенбегиле, ала силердин акчаңарды алат дагы, кийин кайра келбейт. Мисалы үчүн силерди карай турган адам силерден ар дайым кабар алып, 6 ай сайын келиңиз, жыл сайын келиңиз, текшериңиз, көрүнүп туруңуз деши керек да. Анын акырында айта кетип турган нерсе, бул грыжа, остеохондроз, сколиоз сыяктуу оорулар бир эле жолу лечение алып коюу менен жакшы болуп кетпейт. Ал нерсе обязательно кийин козголот. Кийин козголгондо ал казакты таппай калбайлы. Ошол короткон акчабызга күйүп калбайлы. Ошондуктан ойлонуп иш кылайлы, врачтарга барып кайрылайлы, жергиликтүү врачтарга барып кайрылайлы, ар 6 ай сайын лечение алайлы, өзүбүздү жакшылап карайлы. Алла таала баарыбызга ден соолук берсин, аманчылык берсин, тынччылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.